Мы за свободу объединения! Конституцияга каршы мыйзамга каршыбыз ураны менен бүгүн Ак үйдүн алдына профсоюздун өкүлдөрү митингге чыкты. Алар буга чейин парламенттин биринчи окуусунда жактырылган мыйзам долбоорун, тагыраагы уюмдун ишиндеги эркиндикти чектеген мыйзамды кайра карап чыгууну талап кылууда. Биз өзүбүз жөнүндө башка любой организацияны алсак, өзүбүз жөнүндө законопроектти жогорку кеңештин сайтынан билдик да. 4 депутат, инициаторлар чыгарышып, биз ошол жактан законопроектти билдик. Анан кийин эми ошону обсуждать этип 3 айдан бери иштеп атабыз, бирок алдыга жыла албай атабыз да. Митингге чыккандардын айтымында жогорку кеңеште каралып аткан бул мыйзам долбоору профсоюздар федерациясынын көз карандысыздыгына бөгөт коюу менен мекеменин жок болуп кетүү коркунучун жаратат. Себеби долбоордун кабыл алынышына кызыктар тарап бар экенин айтышууда. Биз профсоюз уюмдары азыркы учурда долбоор профсоюз тууралуу закондун долбоору болуп атат. Ошону биринчи чтениясынан өтүп кетти. Профсоюздардын каалаган нерселерин профсоюз жок эле өзүлөрү өткөзүп атат. Урматтуу депутаттар да лоббировать этип. Биз ошого каршы болуп атабыз. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык бардык профсоюзга тиешелүү болгон уюмдар биригип бир эле өкмөттүн же мамлекеттин карамагына өтөт. Себеби аталган мекеменин республика боюнча 7000ден ашуун уюму бар. Аларды ичара тартипке келтирүү маселесинин алдын алуу керек. Бирок деген менен айрым депутаттар да бул мыйзамга каршылыгын билдирген. Я бы сформулировала так, что... Мен мындай деп айтат элем, сөзсүз реформа керек. Ошону менен катар профсоюздун ичинде коррупция жок деген туура эмес. Бирок аталган мыйзамдын кабыл алынышына бир канча депутаттар каршыбыз. Анткени эл аралык эмгек уюмунун эрежесине туура келбеген мыйзамды кабыл алуу өзү туура эмес. Ал эми паракорчулук боюнча айтсам, бул маселе боюнча башка жолдор менен деле күрөшсө болот. Биринчи окууда жактырылган бул долбоор Кыргызстандагы анын ичиндеги профсоюздагы коррупциялык схемага бөгөт коюу үчүн сунушталган. Бирок ал канчалык деңгээлде ишке ашат, аны убакыт көргөзөт. Айтолкун Апяева, Тилек Аскатбеков, 5 канал.